Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merimli urayın ulu borker Allah Taalaga barmaqtlar olsun jana sүйүктүү пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı jana salavatlar olsun. Allah Taala baad adamlar bактылуу болуш үчүн өзүнүн ийик китеби Кур'ан-ы Каримди түшүргөн. Кур'ан бул Allah Тааланын сөзү. Allah Таала өзү башка мактуктардан кандай улуу болгон болсо, Аллахтын сөзүнөн ошончолук улуу. Кур'анда Allah Таала Kur'an-ı Kerim'de murdagıların jana kийинкилердин бардык илимдери камтылган. Аны кыяматка чейин эч бир адам түбүнө жете албайт. Бүгүнкү талимибизде ошол Kur'an-ı Kerim'de сырдуу болуп баяндалган табут туурасында айтабыз. Табут бул асмандан түшүрүлгөн өзгөчө бир сандык. Анда Адам алейхисаламдан баштап биздин пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e чейинки бардык пайгамбарлардын сүрөттөрү бар. Адам алейхисалам Аллах Тааладан өзүнүн урпагынан жөнөтүлгөн пайгамбарлардын көрсөтүүсүн сураганда Аллах Таала ага ушул сандыкты түшүрөт. Анда бардык пайгамбарлардын сүрөттөрү бар эле. Ал сандык Адам алейхисаламдан өзүнүн кийинки уулдарына мурас болуп өтүп, Ибрайым алейхисаламдын ордуна чейин жетет. Ибрайым алейхисаламдан Исмаил алейхисалам калат. Исмаил алейхисаламдан кайра Якуб алейхисалам өтөт. Ошентип пайгамбарлардан пайгамбарларга өтүп отуруп, Муса алейхисаламга чейин жетет. Муса алейхисалам ал сандыкты пайдаланат эле өзүнүн асмандан түшүргөн баракчаларды, Таврат китебини жана өзүнүн бир канча буюмдарын сактайт эле. Андан кийин Муса алейхисаламдан кийин Тавут кийинки пайгамбарлардын карамагына өтүп, бири-бирине өтүп келе берет. Ал табут өтө кереметтүү ушундай бир сандык эле. Бани Исраил кому ал аркылуу Аллахтан жардам сурап, өздөрүнүн душмандарынан каршы жеңишке жетчү. Ошондой эле ар дайым жүрүшкө чыкканда табутту алдына астына коет эле. Эгер табут жүрсө жүрөт эле, эгер токтосо токтоп калышчу. Ошондой эле душмандар менен беттешкенде дагы табуттан өзгөчө бир башкача үн чыгат эле. Ал үндөн адамдар Аллахтын жардамы келди деп билишчү. Ошондой эле кээ бир учурларда Бани Исраил кому кайсы бир нерседе талашып калышса, табуттан келип сурашат эле. Ошондо табуттан туура жол угулат болчу. Бирок кийинки дорлордо Бани Исраил кому бузукулукка берилип кеткендиктен алардан Аллахтын жардамы көтөрүлүп кетет. Аларга римдиктер кол салып өтө катуу кыйроого учурайт. Алардан ошол табуттан тартып алышат. Римдиктер ал табутту алып, өздөрүнүн буттарына сыйган ибадатканасына алып келип, эң төрүнө коюп, эң улуу, эң чоң бутту табуттун үстүнө коюп коюшат. Адамдар эртеси келип караса, жанагы бут табуттун астында болуп, табут анын үстүндө туруп калганын көрөт. Адамдар аны алып, кайра табуттун үстүнө коюп, мык менен кагып бекемдеп коюшат. Эртеси күн келип караса, табуттун үстүндө турган бут талкаланып, колу бут үзүлгөнүн байкап, башка буттар да талкаланып калганын көрөт. Адамдар кыжалат болуп, табутту өздөрүнүн ибадатканасынан чыгарып, чет жактагы бир айылга таштап коюшат. Ал айылдагы адамдардан аябай катуу ооруга кабылып, аябай катуу кыйналышат. Алардан табутту алып, эң талага адамдар ташталуучу, адамдар өздөрү муктаждан бүтүрүүчү жерге апарып таштап коюшат. Ал жерге ким барып өзү муктаждыгын бүтүрсө, ичинде оору пайда болуп, артынан бир жара чыгып калчу экен. Ошондо пайгамбарлардын урпагынан болгон бир аял аларга айтат: "Эгер силер бул табутту өзүңөр жериңерден чыгарып салмайынча, андан силерге ар кандай кыйынчылыктар келе берет" дейт. Ошондо адамдар анын сөзүн угуп, табутту бир арабага салып, эки букага учкаштырып, эң талага кое берчү беришет. Ошондо Аллах Таала ага табутка 4 периштени дайындап коет. Ал 4 периште аларды коруп, айдап келет. Ушул аралыкта Бани Исраил кому өзүнүн пайгамбары Шамуил же бир риваятта Ашмауил алейхисаламга мындай деп айтышат: "Ибаатлана маликан нуқадил фи сабилилlah." Аллахтан сурап, бизге бир падыша дайындап бер, биз ал аркылуу душмандар менен күрөшүп, Алла жолуна чыгайлы дейт. Ошондо Шамуил алейхисалам аларга Аллахтын берген белгисин менен Толут деген адамды ага падыша кылып дайындап берет. Адамдар анын падышачылыгына наразы болуп, анын падышачылыкка Аллах тараптан дайындалган экендигине далил сурашат. Ошондо Шамуил алейхисалам аларга айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва кала лахум набиюхум инна аята мулкихи ай я'тиякум ат-табуту фихи сакинатун мин раббикум ва бақиятун мимма тарака алу Муса ва алу Харун тахмилуху ал-малаика. Инна фи залика ла аятан лакум ин кунтум му'минин." Садақаллахул азим. Шамуил алейхисалам аларга айтат: "Анын падышачылыгынын далили силерге табут келет. Анда силер Роббиңе тарабынан тынчтык жана андагы Муса жана Харун алейхисаламдын калтырып кеткен буюмдары бар" дейт. Ачтып айтканда, табутта Адам алейхисаламдан баштап пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын сүрөттөрү менен биргеликте Муса алейхисаламдын таягы, селдеси, Тавраттын бир канча баракчалары жана Харун алейхисаламдын таягы бар эле. Аны периштелер силерге көтөрүп келишет. Мына ушунда силер үчүн белги бар, эгер силер чыныгы имандуу болсоңор деп айтат. Ошентип алар табутту падыша кылып дайындап, душмандар менен күрөшүп жеңишке жетишет. Андан соң Давут алейхисалам доору башталат. Ошентип табут болсо кийинки мундайларга өтүп, мурас болуп өтүп келе берет. Ал эми хадисте эскерилген боюнча
табуттуу акыркы жолу сахабалар Абу-Бакр Сиддик радыйаллаху анхунун ордунда Рим императорунун падышасы Гераклдын алдына көрүшөт. Анын баяндамасы мындайча: Хишам бин Асим радыйаллаху анху айтат: мен бир киши менен Рим императорунун падышасы Гераклга исламга чакырыш үчүн жөнөтүлдүм. Бул Абу-Бакр Сиддик радыйаллаху анхунун ордунда эле. Биз жол жүрүп Дамаск шаарынын Гута деген өрүнүнө жеттик. Ал жердин башчысы Жабала мин Айхамдын алдына токтодук. Биз анын алдына кирсек, ал өзүнүн таксында отуруптур. Ал өзүнүн элчисин биз менен сүйлөшүшүн жибергенде биз айттык: Аллага касам, биз падышага жиберилгенбиз. Эгер падыша уруксат берсе, биз өзү менен сүйлөшөбүз, болбосо элчилер менен сүйлөшпөйбүз айтат. Ошондон элчиси кайра кайтып падышага кабар бергенде, падыша бизге уруксат берди. Биз падышанын алдына киргенибизде падыша сүйлөгүлө деп айтты. Ошондо Хишам бин Асим радыйаллаху анху аны менен сүйлөшүп, аны исламга чакырат. Падышанын үстүндөгү кара кийгенин байкап, Хишам радыйаллаху анху андан бул үстүндөгү эмне деп сурайт. Ошондо падыша: мен бул кийимди кийип, силерди Шам мамлекетинен чыгарып салмайынча чечпеймин деп касам ичкем дейт. Ошондо биз ага айттык: Аллага касам, сенин ушул ордуңду жана чоң падышанын мүлкүнү сөзсүз биз алабыз. Бул тууралуу бизге сүйүктүү пайгамбарыбыз, чынчыл пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кабар берген. Ал тургула деп бизди бошотуп, биз менен чогуу бир элчини кошуп, чоң падыша Гераклга жиберди. Качан Хишам радыйаллаху анху падышанын сарайынын алдына келип, шериги менен улоосунан түшүп, ла илаха иллаллаху аллаху акбар деп айтканда, падышанын сарайы шамал урганда кыймылдаган бактай титиреп кетет. Падыша дароо адамдарын жиберип, биздин алдыбызда өзүңөрдүн диний сөзүңөрдү ачык айтууга болбойт деп айтырып жиберет. Падыша алардын өзүнүн алдына киргизип, алардын өз арында өзара саламдашуу, орозо, намаз тууралуу сурап, андан соң алардан: силердин эң улуу сөзүңөр кайсы деп сурайт. Сахабалар анын бардык суроолоруна жооп берип, андан соң акыркы суроосуна: биздин эң улуу сөзүбүз бул ла илаха иллаллаху аллаху акбар деп айтканда, падышанын сарайы дагы титиреп кетет. Ошондо падыша: силер ушул сөздү айтканыңарда ар дайыма ушундай болобу деп сураганда, сахабалар айтат: жок, биз бул нерсени сенин алдыңда гана көрүп жатабыз дейт. Хишам радыйаллаху анху айтат: падыша бизди тургула деп жакшы бир орунга жайгаштырып коноктоду. Биз 3 күн турдук. Андан соң падыша биздин өзүнүн алдына чакыртты. Биз анын алдына келдик. Ал сандык сыяктуу алтын менен жанатылган бир нерсени алдырды. Анын ичинде кичинекей бөлмөлөр бар эле, ар бир бөлмөсү култанган эле. Алардан бир бөлмөнү ачып, кара жибекти чыгарды. Биз аны жайып ачсак, андан кызыл түстөгү бир сүрөт чыкты. Анда бир кишинин сүрөтү бар эле. Анын көздөрү бакырайган, белжан башы чоң, мойну узун, ал сыяктуу мойну уз адам көргөн эмеспиз. Сакалы жок, чачы эки өрүлгөн, Аллахтын жараткан мактуктарынан эң чырайлуусу эле. Геракл бизден: бул ким экенин билесиңер деп сураганда, биз айттык: жок деп. Ошондо ал айтты: бул Адам алейхиссалам деди. Андан соң сандыктын башка бөлмөсүн ачып, андан кара бир жибек чыгарды. Анда ак түстүү сүрөт бар эле. Ал сүрөттө чачтары тармал, көздөрү кызыл, башы чоң, сакалы да өтө жарашыктуу бир кишинин сүрөтү чыкты. Геракл бизден: муну тааныйсыңарбы деп сураганда, биз жок деп айттык. Ошондо ал: бул Нух алейхиссалам деп жооп берди. Ал дагы бир бөлмөнү ачтырып, андан кара бир жибек чыгарды. Андан түсү аппак, көздөрү келишкен, чекеси кең, жагы узун, сакалы ак бир кишинин сүрөтү чыкты. Геракл бизден кайрадан: муну тааныйсыңар деп сураганда, биз жок деп жооп бердик. Ошондо ал: бул Ибрахим алейхиссалам деп жооп берет. Андан соң ал эң акыркы бөлмөнү ачып, андан аппак бир сүрөттү чыгарды эле. Аллага касам, биз андан өзүбүздүн пайгамбарыбызды Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүрөтүн көрдүк. Геракл: бул кишини тааныйсыңар деп айтканда, биз: ооба, бул Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп жооп берип, көздөрүбүздөн жаш куйулду. Биздин жоопту уккан Геракл ордунан так туруп, соң кайра отуруп: ал ушулбу деп сурады. Биз: ооба, ал ушул, сен өзүң көрүп тургандай деп айттык. Ал бир канча убакыт сүрөттү тиктеп карап, соң мындай деп айтты: бул эң акыркы бөлмө болчу, мен силердей нерсени билиш үчүн бир аз шаштым деп, кийинки бөлмөлөрдү ачып баштайт. Андан соң башка бөлмөнү ачып, андан кара жибекти чыгарып, андан будай өңдүү кара бир сүрөтү бар эле. Ал сүрөттө тармал чачтуу, көздөрү курч, үңүрөйгөн, эриндери чүрүшкөн, тиштери бири-бирине тыгыз болуп чизилген, кабагы салынган, кудум эле ачуусу келип жаткан бир кишинин сүрөтүн көрдүк. Геракл бизден: бул ким экенин билесиңер деп сураганда, биз жок деп айттык. Ошондо ал: бул Муса алейхиссалам деп жооп берди. Анын жанында Муса алейхиссаламга окшогон дагы бир кишинин сүрөтү бар эле. Анын айырмасы болгону, чачы бир аз майланышкан, кең чекелүү, көздөрү бир аз гылый болгон бир кишини көрдүк. Ошондо Геракл бизден: муну тааныйсыңар деп сураганда, биз жок деп айттык. Ошондо ал: бул Муса алейхиссаламдын агасы Харун алейхиссалам деп жооп берди. Андан соң башка бөлмөнү ачып, андан ак жибекти чыгарды. Анда будай өңдүү, сыйда чачтуу, орто бойлуу бир кишинин сүрөтү чыкты. Кудум ачуусу келип жаткандай эле.
Геракл бизден бул ким экен билесиңер деп сураганда биз жок деп айттык. Ошондо ал бул Лут алейхиссалам деп жооп берди. Андан соң башка бөлмөнү ачып, андан ак түстөгү жибекти чыгарды. Андан денеси ак, бир аз кызыл аралашкан, мурду кырдач, эки жагын ичке, сулуу жүздүү бир кишинин сүрөтү чыкты. Геракл бул ким экенин билесиңер деп сураганда биз айттык, биз жок деп жооп бергенибизде ал айтты, бул Исхак алейхиссалам деп айтты. Ал кийинки бөлмөнү ачып, андан ушуга окшош болгону эринде бир аз калы бар бир кишинин сүрөтүн чыгарды. Геракл муну таанысыңар деп сураганда биз жок деп айттык. Ошондо ал бул Якуб алейхиссалам деп айтты. Андан кийин башка бөлмөнү ачып, андан кара жибекти чыгарды. Андан ак түстүү, сулуу жүздүү, мурду кырдач, бою келиштен, жүзүндө көрүнүп турган нуру бар, жүзүнөн хушу, моюн суунчулук байкалып турган бир кишинин сүрөтүн көрдүк. Геракл бизден бул ким экенин билесиңер деп сураганда биз жок деп айттык. Ошондо ал бул Исмаил алейхиссалам, силердин пайгамбарыңарды чоң атасы деп айтат. Андан кийин башка бөлмөнү ачып, андан ак жибекти чыгарды. Анда Адам алейхиссаламга окшогон, жүзү күндө жаркырап турган бир кишинин сүрөтү чыкты. Геракл бул ким экенин билесиңер деп сураганда биз жок деп айттык. Ошондо ал бул Юсуф алейхиссалам деп жооп берди. Андан кийин башка бөлмөнү ачып, андан ак жибекти чыгарды. Андан кызыл түстүү, балтыр ичке, көздөрү да ичке ийилген, курсагы чоң, кылычын асынган бир кишинин сүрөтү чыкты. Ошондо Геракл бизден бул ким экенин билесиңер деп сураганда биз жок деп айттык. Ошондо ал өзү бул Давуд алейхиссалам деп жооп берди. Кийин башка бөлмөнү ачып, андан ак жибекти чыгарды. Андан бел жамбаш чоң, буттары узун, аттын үстүндө отурган бир кишинин сүрөтү чыкты. Бир кишинин сүрөтү чыкты. Геракл кайра эле сурап, бул ким экенин билесиңер деп сураганда биз жок деп айттык. Ошондо ал айтты, бул Сулайман алейхиссалам деп айтты. Ал кийинки бөлмөнү ачып, андан кара бел жиберди чыгарды. Анда ак түстөгү сүрөттө сакалы капкара, чачы көп, көзү сүйкүмдүү, жүзү чырайлуу бир кишинин сүрөтү чыкты. Геракл бизден бул ким экенин билесиңер деп сураганда биз жок деп айттык. Ошондо ал бул Иса алейхиссалам деп айтты. Биз андан таң калып, сен бул сүрөттөрдү кайдан алгансың? Себеби биз пайгамбарлар кандай сүрөттөрдө болсо дал ошондой көрдүк, жана өзүбүздүн пайгамбарыбызда көрдүк деп сураганда Геракл аларга мындай деп жооп берет. Бул сүрөттөр Адам алейхиссалам Аллах Тааладан өзүнүн урпагынан жөнөтүүчү пайгамбарлар көрсөтүн сураганда Аллах Таала Адам алейхиссаламга ушул сандыкты түшүргөн. Андан соң кийинки дорлордо Зулкарнайн падыша сакталып турган казынадан аны табып, Даниэл деген пайгамбарга өткөзүп берген дейт. Мен силердин пайгамбарыңар менден чыгат го деп үмүт кылганмын. Эми мен эң жаман падыша бойдон калууну ыраа көрдүм деп имандан баш тартат. Ал бизди жакшы даярдап, кайра жолго салып жиберет. Биз кайра келип Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхуга көргөнүбүздүн баарын айтып бердик. Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху көзүнөн жаш алып, минтип айтат: "Байкуш пенде, эгер Аллах ага жакшылык каалаганда, анда аны туура жолго салмак" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берген боюнча, алар пайгамбарыбыздын сыпаттарын өтө жакшы билишет, бирок аларды ээрчи алышкан жок дейт. Ушул хадистин башка риваятында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте этегин кармап турган Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху сүрөтүн көргөндүгү дагы эскерилген. Мына ушинтип бүгүнкү илим талимибизде Тавут туурасында кыскача таанышып өттүк. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берип, өзүнүн сүйүктүү пенделери катарына кошкон болсун. Ва ахир дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.